Камчы, угуп кой. Мен сага окшоп эч убакта жалдырап барбайм. Мен эч убакта бийлик менен соодалашкан эмесмин сага окшоп. Аягына чейин мыйзам менен саясий күрөштү улантабыз. Ташиевдин кылганын биз эртелгеч мыйзамсыз, адилетсиз экенин биз далилдейбиз. Бүгүнкү сот чечимине кандай комментарий бересиз? Бүгүнкү сот мыйзамсыз, адилетсиз чечим кабыл алды. 5 жылга эч кандай күнөөсү жок адамды жана мен силерге айтып бердим. Экинчи часть, ошол экинчи часть менен 5 жыл берип атат. Ал жерде таптак жазылып турат. Группа лиц деп. Бир эле киши отурат го, бардыңар көрдүңөр, урматтуу журналисттер. Камчы, көзүң көрөбү бир эле киши отурат бул жерде. Группа жок эч кандай. Кантип экинчи часть менен соттоп атасыңар уялбай? Бул соттун бети жок. Бул бийликтин бети жок. Камчынын бети жок булардын. Бул деген туура эмес жана адилетсиз. Адилетсиз мамлекетте, адилеттүүлүк жүргүзө албаган бийликте эч убакта мамлекетте стабилдүүлүк болбойт, эч убакта жакшылык болбойт. Мынакей бардыңар көрүп атасыңар. Кайерде эки эл урушту? Ушул Талай менен Next телеканалдын жазганынан. Кайсы жерде бул жерде группа турат? Эч нерсе жок. Мунун бардыгы Ташиевдин ойлонуп тапкан, бизди жок кылуу боюнча, мени жок кылуу боюнча, телеканалды жок кылуу боюнча гана саясаты кылмышчы болгон. Камчы УКМКны пайдаланып атат. Эгерде колуңда УКМКң жок болсо, сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен мени, Талайды жана башка журналисттерди, саясатчыларды УКМКнын гана күчү менен басып атасың. Колуңда УКМКң жок болсо, сен эч кимсиң, Камчы? Сен ошону билип кой. Президентибиз туура кылып атат. Камчы Ташиевди кайтартып, үй бүлөсүн да кайтартып. Бул кайтаруу менен иш бүтпөйт. Менин оюмча айыбын угузуп туруп, домашний арест кылып туруп, резиденция ичинде кайтартыш керек. Ошондо өмүрүнө коркунуч келтирилбейт. Муну барады, көчөдө кайтартып, эки-үч кишини мынтип артынан эрсетип койгондо, жана көлбөй атылгандай эле атылып калышы мүмкүн. Душманы көп. Кулуп айтып аткан душманы абдан көп. Ал өзү сураныш керек. Азыр Ташиевдердин дагы окружениясы, жээндери, өздөрү тиги ар бирдин менчигин алып, башкасын алып, шурун катканы көп да. Акыйкат таба албай калса, ушинтип булар сурак кылмыш болуп мынтип кете берсе, Ташиев самосуд кылгандай булар да самосуд көтөт. Азыр эми Садыр Жапаров кишенин акыйкаттык болот экен, буларга да закон болот экен, кылгандарына жооп берсин деп үмүт кылып отурат да. Үмүтү аткарылбай калгандан кийин так ошо Ташиев өзү жол көрсөтүп кеткендей самосудка барса эмне болот? Ага жол бербешибиз керек. Приказ которого оставляют, приказ берген киши келсин деп отурду, 10,5 саат. Акыры начальник келди. Ал түшүндүрдү, КСМ буйрук берип атат. КСМге Ташиев буйрук берип атат, Ташиев. Именно. Анан бардыгыбызды бүт жака которуштуруш керек. Ишигиди бара сүйлөшүү жолу менен акыры кайра команда болсо үчөөүн которулду. Үчөөбүз тылдык түшүрдү. Менин камерамда эч ким жашабаган камера экен. Муну азыр ремонт кылып атат. Өлүп да ремонт. Просто эмес. Аяка жашап да болбойт да. Цементтер жетти. Бирок бир маселе важный. Эмне үчүн биз айттык, эмне үчүн которуштурган бир нерсе өзгөрүлөбү? Жоқ, біз приказды ғана атқарып атамыз. Ташиевдин приказы екен. Айтып қой Ташиевке, эмне өзгөрүлөт? Бул кыйноо. Отыргандардан коркуп атат. Бул нерселерди кыйнап сындыргандар экен. Ошол эле болгон эч нерсе эмес. Анан биз айттык кече. Сындыра албайт айтып койгон Ташиев. Өзүн сындырабыз. Кечеден баштап мен жана кыйноо аяк бияка келип көрүп кеткиле дегенден бери жан талашып алдында тутуп ремонт кылышып. Аларды келсе ремонт болуп атат деп киргизип койду. Эл аралык стандарт боюнча камерадан камерага которуу бул кыйноо болуп эсептелет. Буга кошумча бизди атайын ным, суу, шамалдуу комнаталарга которушту. Бул атайын бизди ооруталы, ошол жерден ооруп калып өлүп калса андан жакшы деп Бекназаровду, мени, Жеңиш Молдокматовду, Кубанычбек Кадыровду төртөөбүз атайын. Эң жакшысы сүйлөшүүдө биз калган балдарды калтырттык. Үчөөбүз кеттик, үчөөбүз барабыз, калгандар тийбесин деп уадаладык. Бирок бул бир эмес, убактыбыз. Кайра приказ алганын да чачабыз деп айттык. Мени түрмөдө отурганыма 590 күн болду. 3 жылдан бери бийликтин ол көрбөгөндөй саясий туткунундан кугунтуунда жүрөм. Бүгүнкү күнгө 8-чи камераны алмаштырдым. Эң сыз, эң музда, эң начар камерага алып келишти. Бирок муну менен сынбайбыз.
Мен барды колдогондорго рахматымды айтам. Чындык акыры жеңет. Чындык жеңет. Bir mesele var. Yayında bilesizler 3. etaj üstü beton, çadırı yok. Yayında ısıkka, kışında kayra suuqa oturup atacaklar. Misal üçün Aydın Megan Arko çındaki 70'ke yakınlap kalan kişi Sakarı var. Kıyın o da. Bular öte mayda dengелге düşüp кетти. Bilesizler bu operin işi. Prezident menен эки достун иши эмес. Operin işi kameraдан камера отурган. Bu кекчил майда коркок президент кайлы. Давайте дальше. Biz сынбайбыз. Biz катуу турабыз. Жана мен чыгарып койгон адамдар бармы? Жеңи şey deme, korkatıştır da var öyle. Korkatıştır da var.